Урматтуу туугандар, силер Аким Кежи YouTube каналындасыңар. Силер менен мен баягы эле Гүл жигитмин. Бүгүн дагы эрте эмес, кеч чыгып атам. Мынакей Москва убакыт боюнча 13-14 болуп калды, 19 июнь. Не кылайын, күнүгө эрте менен туруп жумушту баштайын дейм, но ойгонуп эле карасам саат 12:30-1 болуп калган болот. Не кылайын? Кеттик эми, бисмиллахиррахманиррахим. Жумушту баштайлы. Видеону аягына чейин көрүп коелу, лайктардан басып, комментарийлерден жазып, каналга каттала элек болсоңор катталып койгула. Бул мен үчүн өтө сонун, өтө жакшы мотивация деген күч болот. Ассаламу алейкум, баштайлы. Туугандар карагалачы, рейтингти карагалачы. 4.97 дейт го. Билбейм, мен вроде бы рейтингке өтөт элем, мындай бир басым жасабайм. Өзүм жумушумду так аткарам болду. Ой, аэропорт Внуково 45 минут 37 километров. Дейт, мен, конечно, алам да долгий поездканы, билесиңер мен. Жакшы көрөт эмесминби? Заказ, бесплатная опция перевозка домашнего животного, дейт. Сейчас мы должны посмотреть комментарий, не комментарий. Так, перевозка животных, дейт. Так, клетка, не клетка, бир чалып сурап алайынчы. Короче, чалсам, абонент, не абонент дейт, өчүккөн телефону. Здравствуйте, домашнее животное в клетке. Билбейм, орусчам ушул жерден бир таш болуп калдым окшойт, билесиңер. Какап калам ушундай жерде элечи. Азыр жооп бере экен, көрөлүчү. Ладно, короче, чалсам да албайт, жазсам да жооп бербейт, чаткачы. Бара берейинчи, вроде бы сиденьяларда кожаный чехол, там анчалык деле бир жүндүү нерсеси деле болбосо керек, балким клеткада, билбейм. Жүн болсо дагы оң эле плесос деп койсоң болчу да эле. Чехолдор, опять же, ошол эле гладкий поверхность маштабы өтө көп ошончу. Ничего страшного. Запах не запах болсо айнекти ачып алабыз. Вонь не вонь болсочу. Поехали, короче. Аэропорт Внуково дейт. Кеттим мен пассажирым, сумкада экен, кичинекей экен, мында экен. Мен айткандай эле клеткада экен. Нормально, ничего страшного. Келдик аэропорт Внукового. Кызыктуусу, мен буга чейин анча-мынча видеороликтеримде айтчу элем да. Силерде эгер моундай эмеңер болсо, аэропортко келгенде шлагбаумдан моундай бир талончик, карточка, не карточка, пропуск албагыла деп айтчу элем да. Анан бул Внукового келдим, азыр кичине күтүп турдум, ачпайт, анан айла жок, моундай алдым. Ойлоп койдум, бул не, походу дело, же Шереметьево, же Домодедово, же ошол эле экөөндө эле иштейби, же болбосо бир эле Шереметьевода иштейби, же кандай. Ошого карышкыр таксист кесиптештер болсо, мындай комментарийга жаза кеткилечи. Так, заказы из аэропорта дейт, мен могу синяя зонадамын. Так, эконом сколько дейт? 15 минут. 15 мүнөттүн ичинде мага заказ келиш керек экен. Биртуандар, мен силерге сертифицированный таксопарк Gold таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,6%. Акчаңарды 24/7 моментально круглосуточно чечип алсаңар болот. Яндекс заправкалары дагы бар. Яндекске жана City Mobile'ге улап беришет, айырмасы жок. Эконом таксиден баштап тиги пеший курьерге чейин бүт улап беришет. Туугандар, дароо тезинен шашылып ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, WhatsApp'тан документиктерди тарс-тарс өтүп туруп, Gold таксопаркына уланып, фото контролдо өтүп туруп, жумушуңарды тыта бергиле. Барыңарга ийгилик, тапканыңарга береке берсин. Короче, этиги такси на биринчи стоянка тоже бош эмес. Бул жерде бош эмес. Алып келип туруп, крайний жерге токтоп койдум. Могу изгип, бар жердин изгипи могу жерден бүтөт экен да. Эми вопрос. Мен мындай парковка уруксат берилген эле жерге турамбы, же кичине мындай бузуп атамбы? Машина токтоткон эрежени. Клавишный геройлор, биларман, биртуандар, таксист кесиптештер жаза кеткиле. Тартабы. Ой, тартабы деп коем. Тартабы же тартпайбы? Штраф келеби, келбейби? Негизи алдыгы такси деген знак ошодон башталат, таксинин остановкасы, стоянкасы. Анан кийинки знакка чейин иштейт болчу. Кийинки знак мынакей могул жерде турат. Менин машинам менен кийинки знактын аралыгы примерно 7-8 метр. Вроде бы меники могул жерде эч кандай мен бузган жокмун, мынакей. Карагалачы, бул көптөгөн кортеждерге чыга турган Мерседес окшойт, же чындап эле чыгабы, же өзү үчүн эле коздоп койгон, билбейм.
Аэропорт Внуководан Верхний Поляга келдик. Азыр мына бул жерден дагы Чак Москвадан Восточный вокзалга заказ түштү. Тоже жалаң эле дальний заказдар го. Я бүгүн 3-чү заказ тоже 44 мүнөт көрсөтүп атат. Акчалары да жакшы, Кудайга шүгүр. Ишенемде бир чай ичип алайын деп чайханага кирип, чайды ичип, бүтүп эми чыгайын десем жамгыр куюп атат. Бул аз кичине токтоп калды да. Андан да сатып жеп аткан болчу. Тамаша. Алабыз заказды. Обед кылып чыктык, машинага отурдук. Кичине бир аз 5-10 мүнөт телефон чукладык, чалчу адамдарга чалдык. Эми кайра жумушту баштайлы. Эми көчөдө жамгыр токтоп калды уже. Поехали. Ар бир маневр совершать эткенде мындай поворотнигиңе жандырасыңарбы же жандырбайсыңарбы? Мисалы перестраиваться эткенде же мындай бир көчөдөн көчөгө кайрылып атканда, населенный пункт дворлордун арасында адам болсо болбосо, артта машина болсо болбосо дагы мындай бир принципиальный өзүнүн сыйлагандар барбы же фук деп эле кете бересиңерби? Сытинский переулок, да? Дом 3, строение 1. Короче, могул гостиница, отель Ридс Карлтон деген. Конор Макгрегор ушул жерге келген да убагындачы. Мынакей. Тетиги жер болсо уже Кремль башталат ар жагында. Центр. Туугандар, карагыла, Планета КВН легендарлуу жерде болчу. Көптөгөн биздин Азия Микс командабыз, көптөгөн командалар ушул жерде оюн көрсөтүп, жеңишке жетип, бул жерде 7-чи заказды бүтүрдүк. Туугандар, походу дела могу жерде реально КВН болуп атат окшойт, моголар бүткөрдүк оюнчу окшойт. Отуруп эле эми разминка кылышкандай да. 9-чу заказды бүтүрдүк. Так, 11-чи заказды могу метро Соколдон Одинцово тарапка койду. Одинцового барабыз, саатты карайбыз, иштеген акчабызды карайбыз, анан если чо, домойду үйгүбүз коюп келе беребиз. Барды жакшы болуп, көңүлдөгүдөй болуп атса. Немеде болбой атса, бир аз иштеп коебуз. Ну чо, достор, баягы эле айтып аткан Одинцоводан көрөбүз дедик эле, Одинцово жака барып, заказ иштеп, бир 5-10 мүнөт домойду басып болгондон кийин күттүм. Телефон чукулап отурдум, заказ келди. Красногорск, Пионерский көчөсүнө алып келдим. Азыр кайра үйгө баратам. То есть, точнее, пассажир читап, үйгө направился, короче, домой, двинулся, вот. 7 мүнөттөн кийин үйдө болом. Ал эми акчасы болсо, анан канча заказ кылынганды анакей аз көрөсүңөр. Точнее, азыр эмес экен, бир нерсени айтып алайын. Менин ушул видеолорум астына комментарийде сурап атышат да, тууган, ассаламу алейкум, кандайсың? Байланыш номерин калтырып койчу, же болбосо WhatsApp номерин жазып койчу. Сен менен кандай байланышсак болот? Урматтуу туугандар, достор, мен ушул ар бир видеоролигимдин астында описанияда жазып коем менин өзүмдүн данныйларымды, Instagram, TikTok, Telegram каналымды, жана ошондой эле WhatsApp номеримди да жазып коем. Дайыма. Ошол жерден түптүс менин WhatsApp-ыма кайрылсаңар болот. Анан WhatsApp-ка кайрылганда да мындай бир Аким эмес, Гүлжигит деп кайрылгачы, урматтуу туугандар. Мен ар бир видеодо да атымды да айтам, тааныштырам өзүмдү. Аким KG каналына кош келдиңер, мен баягы эле Гүлжигит силер менен мен депчи. Анан ассаламу алейкум, Аким кандайсың? YouTube'дан көрдүм эле. Демек, ал адамдар менин видеолорумду аягына чейин көрбөйт, же болбосо такыр маани бербейт да. Өздөрү эмне менен кайрылып аткандарыны билбейт. Азыр болуп кеттиң, ана мына же болбосо катуу айтып алып, андай эмес, туугандар, чисто накипело да. Анан туугандар, мынакей карап турбайсыңарбы, 249 километрге жеткенде мен бензиним бар экен да.
Саатыбыз 23:49 болду. Үйгө баратам. Бул машинени мен негизи могул 2019-жылкы Kia Rio автоунасын эртең менен саат 12-ге калбай, түшкү саат 12-ге калбай алып барып беришим керек таксопарккачы. Тапшырып атам. Эртең буюрса өзүбүздүн мекендештерден частный арендага таптым. Ошого отурам. Могу 249 километрге жеткен бензинди кызганып, эми эртең менен эртерээк туруп 200 километрин жок дегенде жүрүп, калганын уже таксопаркка жеткенче түгөнүп калат. Ошон үчүн кызганып эртерээк ойгоном эмичи. Кичине ойлонбой куюп алып турмун бензинди жана куюп атканда. Эртең буюрса видеоролик тартам, ошондо мен кандай машинеге отурдум, канчадан төлөйм, кандай шарт менен алдым, анан ошолордун бүт бардыгын дагы буюрса тартып киргизем. Андыктан эртеңки видеону да күткүлө достор. Өзүңөргө ушул YouTube каналда колокольчикти басып алсаңар, эртең буюрса жаңы видео киргенде тар силерге да уведомление келет. Кирип туруп биринчилерден болуп көрөсүңөр. Калгандар бүгүнкү күндү кичине башкачараак бүтүрөлү дедик да, мынакей Макдональдстын аналогу болгон ошол эле рецепттер, ошол эле эмелер дейт. Вкусная и точка деп ачылышыптыр. Көрөсүз, эми бир комбо заказ бердим. Азыр чоп-чоп болгонун көрөбүз. Так, 263 рубль болду. Комбо негизи 223 беле, ошондо уш керек эле 223, анан бир сырный соус менен 263 болду. Вот он, сырный соус. Так, кола. Объем был 0,4, ваш коллега. 0,4 кола. Картофель фри. Был большой мескен, стандартный экен. И бир двойной чизбургер. Двойной чизбургер. Ондай бургер, не бургер, чизбургер айырмасы жок гамбургерлерди арчыганды тайкем үйрөттүм. Ой, ондай кылдыңарбы? Аларды тең ортодон тегерети арчыйсыңар. Мынакей. Мыжаны кармап алып, кагазды тең ортодон тегерети четко ясно кылып арчыйсыңар. Мусорго агытасыңар. Бул жагына тең ортого тегеретип арчыгандан кийин өзү калды мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Birazdan görüşürüz. Так, бунусунда хотя бы адашпайм. Мынакей 19 июнь 4837 рубль кылдык, 12 заказ. Эми так вот, мынакей 4837 рубль. Аренда, депозит, обед, анан азыркы Макдональдстын бүт бардыгын минус кылып кемиткенде 1404 рубль иштептирмин. Бул дагы болсо кимдир бирөө үчүн аз, кимдир бирөө үчүн көп, кимдир бирөө үчүн шүгүр. Ошол шүгүр дегендер катарына мен да кирем, Кудайга чексиз шүгүр. Ал эми азыр тарс кирели дагы уйкуну уруп, 1-2 саат болсо дагы анан кайра таңды атырар белине ойгонуп туруп эле могу 249 километрге жеткен бензинди алып барып берген жалко. Ошон үчүн анда кичине откатать этели дагы алып барып берели. Анан эртең башка машинеге отурабыз болбосо. Ошол туугандар, видео аягына келип жетти. Видеону ушул убакка чейин көргөн болсоңор силерге чоң рахмат. Лайктардан басып, подписка кылып, каналга катыл алек болсоңор, комментарийлерден любой нерсе жазып койгула. Алга Кыргызстан, биз силер менен салам алейкум, болжу баланчадан салам, баланча айылга салам, баланча жерге салам деп эле айырмасы жок. Любой бир комментарий жаза кеткиле. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Баарыңарга салам алейкум.